Gene açmayın evde. Sen gene ne? Bu mektep mi? Sen kişinin. Урматтуу кыргызстандыктар, жана башында жогоруда белгилегендей, бүгүнкү митингибизди мыйзам чегинде эч кандай мыйзам бузууларга барбастан катынакай, жакшынакай диалог иретинде өткөрүп алалы. Буга ар бирибиз алымыбызды салыш керек, агайын туугандар. Мына агайын туугандар, өткөндө келдик эле ушунча эле өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып. Биздин Акылбек Сөмекович, бизде бир эле маселе бар. Bir gana mesele, başka işteki yok. Başka işteki ukbayla olmuş. ККМ жана счет фактура. Ушул экөөнү жокко чыгаруу. Анан дагы бизде региондордон келген ишкерлер бар. Ушул жерге чыгып коюңуздарды суранабыз. Кара Балта шаарынан. Рустам байке келип койсоңуз. Жээнбек байке, Наталья Кеминден барбы? Наталья келди беле? Орнынан чыгарайсыз. Наталья орнунан келиңиздер. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды бериңиздер. Кыска нуска суроолорду берип, так жоопту уккандай болот. Акылбек Сөмекович, биз сизди абдан сыйлайбыз. Биздин правительствону, биздин президентти бардыгыңыздарды биз кетсин дебейбиз. Эч кандай бизде саясий максат жок. Бизде болгону бир гана маселени чечиш керек. Тынч оокат кылышыбыз керек биз. Кыргыз элин кече айттыңыздар. Кыргыз элин кыргыз жеринде кордобоңуздар деп. Ооба, кордобоңуздар туугандар. Ушул сөздү президент айтты дедиңиз, туурабы? Ушун үчүн бизди колдоп гана бериңиздер. Бизге эчтеке кереги жок. Биз эчтеке сурабайбыз. Биз өзүбүздүн 5 сомубузду таап, соодабызды кылып отурабыз. Мына мен жөнөкөй эле бир магазинчимин, чын айтайын. Жөнөкөй эле магазинчимин. Мына жаңы эле налоговый службанын башчысы Алтынбек Абдувапов агабыз айтты. Биз сырттан келаткан таможнядан кирип келатканды ИАЭСтин алкагында дейт, ИАЭСтин мыйзамдарына ылайык биз текшерүүгө акыбыз жок дейт. Менде суроо турупту Акылбек Сөмекович. Мен Чалдабар айылынан болом. Бизде Чалдабарда мына жакында 11 апрелден баштап граница ачылды. Мына мен жөн эле бензин куюп алам, мен контрабандист эмесмин эч ким. Жөн эле бензин куюп алайын десем, 5 саат турам ушу жөнөкөй пассатым мененчи. Границаны өтө албай нары көздөн. Кайра келатканда деле ошо. Мени 5 саат текшеришет, а эмне үчүн тилеген туураларды, жана сиз айткан окорочкаларды эмне үчүн текшеришпейт деген суроо тууралат да. Сөздү көп узартпай эле биздин суранычыбыз бир гана ККМге алып бериңиз. Счет фактураны жокко чыгарып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бийлик өкүлдөрү.